29 март күнү кечки 4-төн кийин Ош облустар аралык балдар клиникалык ооруканасына тез жардам муунасы менен 43 мектеп окуучусу алынып келинген. Медициналык кароонун жыйынтыгында балдар белгисиз заттан ууланганы аныкталган. 14 бала кыска мөөнөттөгү бир күндүк дарылоо бөлүмүнө, абалы оор делинген 4-өө жандандыруу бөлүмүнө жаткырылган. Алардын көпчүлүгү жеңил болгондуктан ал жерден кабыл алуу бөлүмүнөн көрүп, тийиштүү бүт бардык адистер жардамымен көрүп, андан үйлөрүнө жөнөтүп. Келгенде балдардын биринчи эс учун жоготушкан, ошо созданиясын жоготушкан, андан алардан көпчүлүгү ошол мындайча айтканда шок абалынан ошол созданиясын жоготуп келишти. Окуя Кара Суу районундагы Кумар Момбеков атындагы орто мектебинде орун алган. 6-класстын окуучуларынын айтымында балдар класстын ичинде атыр сээп ойношкон. Биринчи аркадан чачып башташты. Аркадан чачып, бири-бирине чачып мындай неме кылгандан кийин уже звонок неме болгондон кийин уже все неме жанагындай класска чачып башташты. Анан айнекти ачкыла десек, айнекти ham жабып салышты. Жабып койгондон кийин биз эшикке чыгып, эжекени чакырып, эжеке неме слишком катты жытам кетти, эшикке чыккыла деди. Эшикке чыгып тургандан кийин уже баш айланып баштады. Анан залга киргиле деди бизди. Залга киргенден кийин кечке эшикке чыгып кире береткенсиңер, эшик тем более жыттантат деп залга күлүштөп койду. Күчтөн эшикти ачкыла дедик, эшикти ачып чыгып уже баш айланып баштады да. Тем более мен орозо элем. Поэтому анан кийин скорый келди, скорый келип алып кетти. Азыр жакшы. Тухиге көңүлүм айланып жатат. Балдардын ата-энелери 2 күндөн бери оорукананы күзөтүп турушат. Алар окуя боюнча тыкыр иликтөөнү суранышат. Ошо бардыгын ачык айкын ошол эмне кошулган эмегечи. Тухиде эмне бар, ошо атырда эмне бар, ошолордун бардыгын ачык айкын көргөз. Бизге ошол эмесин бардыгын факт менен предъявить этип беришсин да. Geçen men nevre kızım bugün özüne geldi. Köyde jattı geçsin şu demek durup. Tereң tekşerip beringizler suranamın. Emeden gelsin. Gerek olsa organdan gelsin. Bu işin hakkında çıkış gerek bunu. Инцидент мектептин видео камерасына жазылып калган. Ал Кара Суу райондук ички иштер бөлүмүнүн бирдиктүү реестрине катталып, тийиштүү экспертизалар дайындалган. Эми профилактикалык иштер менен бирге ата-энелер менен иштөө күчтөндүрүлөрүн мектеп директору билдирет. Биз видеодон бар жокту кече таксыктап көрүштү, тергөөчүлөр бардыгы көрүштү. Профилактический иштерибиз ошол ата-энелер менен, эң негизгиси ата-энелер менен жүргүзөбүз. Одан кийин ошо окуучулар менен өткөзөбүз лекцияларды. Анан эң негизгиси ошо контролду күчөтөбүз да. Дарылоонун 2-чи күнүндө балдардын ден соолугу турукташып, жандандыруу бөлүмүндөгүлөрү кадимки палатага которулган. Консилиумдан кийин 18 баланын 13-ü үйлөрүнө чыгарылып, 1-өө неврология, 4-өө травматология бөлүмдөрүндө калтырылды. Миргүл Бокошова, Акжол Айбашев, Ала Той 24, Ош облусу.